Нармина, булардын барын сен алып келдиң бе? Ооба Нургазы айке, бул мөмө жамыштердин бардыгын коздуп, жасалгалап, кесип атайын сиз үчүн алып келбедимби? Чоң рахмат. Сен буларды кайдан үйрөнүп алдың? Мен булардычы, айтмакчы Нургазы айке. Менин ата-энем деген ашпозчуларда, анан мен алардан көрүп, бат эле үйрөнүп алдым. Анан дагы мен даамдуу тамактарды жасап үйрөнөйүн деп чечтим. Басам Нургазы айке? Мен ушул суроону сизге такай эле берем деп унутуп калам. Айтчы? Сизге кайсы даамдуу тамактар жагат? Мага деген даамдуу тамактардын баары жагат. Мисалы, манты, шорпо, курдак, лагман жана башка көп. Нургазы айке, экөөбүздүн табитибиз окшош турбайбы? Мага да ошол даамдуу тамактар жагат да. Нармина, биз досторубуз менен учурашпай калган турбайбызбы? Кандайсыңар, достор? Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Биз болсо Нургазы айкем экөөбүздүн маанайыбыз өтө сонун. Ооба, достор, Нармина, сен билесиңби, бүгүн кандай күн? Ооба, билем. Бүгүн деген мугалимдердин күнү өтүп кеткен. Жаңы жыл али келе элек, 20-октябрь. Нургазы айке! Эстедим. Бүгүн деген ашпозчулардын күнү да, Азаматсың, туура таптың. Бүгүн ашпозчулардын күнү. Ашпозчулук бул байыртадан бери эле келип аткан кесип. Мындайча айтканда, байыркы кесиптердин бири болуп эсептелет. Чын эле Нургазы айке, мен аны билбептирмин. Нармина, сен билесиңби? Илгертен бери эле адамдар тамак жасоону үйрөнүп, башкалар менен бөлүшүп келишкен. Бара-бара бул чыныгы өнөргө айланган. Азыр болсо, ашпозчулар ар кайсы тойканаларда, ишканаларда, ашканаларда ашпозчулук кылып келишет. Ооба, туура айтасыз Нургазы айке. Жада калса ар бир ашпозчу өзү ойлоп тапкан тамагын, анан өзүнүн улутундагы улуттук тамагын башка дүйнө жүзүнө жайылтса болот экен. Кандай сонун, Нургазы айке? Азаматсың, туура айтасың. Тамак жасоо бул искусство. Ал эми тамак сенин бул дарың. Жөн эле курсак тойгозуу эмес. Тамактан организмге керектүү витаминдерди ала аласың. Демек мен зыяндуу тамактарды жебей, мөмө жемиштерди жеп, ысык шорподон ичип, акылдуу жана сулуу кыздардан болушума тилектешсиз да, Ооба, туура айтасың, Азаматсың. Шорпону көп ичсең, чачың узун, бетиң жалтырап, күчтүү сулуу кыз болосуң. Энергияң да ашып турат. Кел анда, Нармина, энержи тайымга кезек берсек кандай дейсиң? Ооба, туура айтасыз. Мен дагы макулмун. Жеген денебизди жибиттип, күчүбүзгө күч кошуп, энержи тайымга кезекти берели. Ооба, кезек энержи тайымда. Кеттик. Кандайсыңар, достор? Моторуңарды текшерип алдыңарбы? Бардыгы жакшыбы, иштеп атабы? Анда даяр болсоңор, биздин артыбыздан кайталайсыңар жана от алдыргыла. От винта! Нургазы айке. Мен көңүлдүү жасап алып, аны менен кошо моундай сонун мөмө жемиштерди жеп, күчүмө күч кошулуп, маанайым көтөрүлүп калбады. Мага аябай жакты. Ооба. Көнүгүү жасоо бул биздин ден соолугубузга аябай пайдалуу. Биздин досторубуз да жыргап калды окшойт, Ооба, Нургазы айке, туура айтасыз. Нургазы айке, мен сизге суроо берейинчи. Жооп бере аласызбы? Айтып көрчү. Мындай, эмнеге ашпозчулар кечке эле тамак жасай берип, эч чарчашпайт? Билбейм. Макул, муну биле берсеңиз, анда башкасын айтайын. Неге биз моундай сонун мөмө жемиштерди жешибиз керек? Кел анда, Нармина, сен эмне үчүн деген суроолоруң аябай көп болуп кетти окшойт. Анда эмне үчүн түрмөгүнө кезек берсек кандай дейсиң? Туура айтасыз. Биздин кызыктуу суроолорубузга кызыктуу жооп беришпейби, Аманда менен Шерхан? Ооба, кеттик анда, достор. Мунун баарын ким коюп койгон? Чын эле, бул жакта мен өтө жакшы көргөн азыктарым бар го. Мен курсам ач калчу да, азыр моун жең. Шерхан,
Қоя тұрсаң, менде бір қызықты сұрақ бар да. Кайсы суроо? Эмне үчүн биз тамак жешибиз керек? Түшүнөлү. Бизне суу эле ичип жүрсөк болбойбу? Достор, силер бул суроонун жообун билесиңерби? Достор, а силер кандай деп ойлойсуңар? Бул суроону ойлонуп көрдүңөр беле? Анда бул суроону бирге изилдейт окшойбуз. Анда кеттик! Азык-түлүктүк биз үчүн күйүү чамай. Эмнеге десеңер, мисалы, унан жүргүзүү үчүн май коюш керек го? Ал эми биз дайыма кыймылда жүрүш үчүн бизге тамак аш керек. А тамак аш жегенде биз энергия да алабыз. Энергия дейсиң? Кантип алат? Ар кайсы биз жеп жүргөн азыктарда курамында өзүнүн витаминдери болот. Биз көзүбүзгө пайдалуу. А нан менен сүт биздин сөөктөрүбүздү бекем кылат. А эт болсо биздин булчуңдарыбызды өстүрөт. Андан дагы апам сабиз жесем боюң өсөт деп дагы калчу. Тамак жебесем алым кетип эч нерсе кыла албай калам. Керек болсо мектептеги сабактарды түшүнүү кыйын болуп калат. Сенде деле эмес, баарында тең болот. Тамак аш деген энергиянын булагы да, жана энергиядан башка бизге акыл берет. Уа. Мисалы, грек чаңгагы ал биздин мээбиздин иштесине жардам берет. Өзү деле мээге окшош го. Анан дагы тамак аштан алган энергияны мен көбүрөөк колдонот. Тамак аш достор маанайды да көтөрөт экен. Мисалы, банан, ада бакыт гормону бар экен. Шашкан, аса кандай тамакты жагат? Мага пицца жагат, ал пайдалуубу? Ооба Шашкан, анын деле пайдалуу жактары бар. Бирок дайыма эле бир тамакты жей бергенде эле туура эмес. Алар менен катарчы мөмө жемиштерди жана жер жемиштерди жана даан азыктарды жеген дагы пайдалуу болот. Туура эмес тамактанганда биздин организмибизге зыян келтирип, ар кайсы ооруларды алып келет. Ошондуктан туура тамактанганга аракет кылгыла. Анда кийинки эфирге чейин коштошобуз силер менен достор. Жакшы калгыла. Анда ушунун баарын жүрөп жейт окшойбуз. Урматтуу достор, түз эфирден Данигим көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Студиябызга жылдыздуу конокторубуз да келип калган учуру, Армина? Ооба, биздин бүгүнкү конокторубуз спорт сүйүүчүлөрү Данил жана Батырхан. Ооба. Кандайсыңар? Кандай келип алдыңар? Жакшы. Өзүңөр тууралуу тааныштырып кетсиңер. Атыңар кийин өзүңөр айтсыңар. Досторубуз менен таанышкыла. Менин атым Данил. Мен 9 жаштамын. 9 жаштасың, Сенчи? Менин атым Батырхан, 8 жаштамын. Айтсаңар, эмне үчүн бул спортту тандап алдыңар? Мага жагат. Сагатчы? Кара пояс алгым келет. Жакшы. Ал эми агай, сиз да өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Тагижанов Файзулла. Мен таеквондо боюнча агай боломун. 5 жылдан бери балдарды маштап келем. Өзүм таеквондону 12 жаштан бери сүйүп, машыгып келатам. Таеквондо боюнча чорный пояс 3-чү данмын. КМС болгом. Анан Кыргыз Республикасынын, анан Казакстандын 2 жолу чемпиону болом. Балдарды 12 жаштан бери 12 жашка чейин башкарам. Мага абдан жагат неге дегени, балдар менен сүйлөшкөндө алардын настроенияларын көрүп, өзүм да сүйүнүп, анан балдар чемпион болгондо, өзүм да чемпион болгондой сезип, ошон үчүн агай болуп иштейм. Жакшы. Ал эми силер айтсаңар, канча жылдан бери ушул спорт менен алектенесиңер, машыгасыңар? Мен 4 жыл бери. 4 жылдан бери, 4 жылдан бери машыгасың. 2 жыл болду. 2 жыл болду. Ал эми айтсаңыз агай, бул окуучуларыңыз менен кандай ийгиликтерге жеттиңиздер, кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер? Данил Батырхан 2 жылдан бери машыгып турат. Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда биринчи орун алып келген. Анан акыркы соревнования 23-чү дүйнө чемпионаты болгон Италияда. Ошол жакка барып, 3 ай даярданып, балдарым жакшы машыгып, биринчи место алып келди. Данил дүйнө чемпионатында украинец, Молдован, анан Италия соперниктерин жеңип келди. Батырхан болсо Аргентина балдар менен чыгып, биринчи место алып келди. Экөөсү дең дүйнө чемпионаты болуп келди. Жакшы. Ал эми айтсаңыз, ушул машык туруу учурунда эмне кыйынчылыктарга дуушар болосуздар?
кыйынчылык болгону балдарга жакпай калат кээде, оор болуп калат, жүргөндө, чуркаганда, секиргенде кыйын болуп калат. Анан алар бүткөндөн кийин спаррингке чыкканда, мышырткан чыкканда балдар коркуп калат. Ошондуктан балдар тыштайт. Армина? Ушул сиздин окуучуларыңыздын кандай сизге мүнөзү жагат? Мүнөзү ошол мен айтканды кылат, эч качан жыма турбайт, мен айтканды кылат, ар дайым. Тренировкага кечикпей келет, тренировкаларды жөндөн пропускать этпейт. Анан соревнованияга чыкканда бүт күчүн көрсөтөт. Ошондуктан мага жагат. Коркпой башташат. Эмнеге дегенде корксоң жакшы мышта салбайсың. Мен балдарга дарыма айтам, коркпой эле билгениңерди көрсөткүлө дейм. Ошондуктан булар менин сөздөрүмдү угуп, мага сөздөрүмдү айтканым кылат, ошон үчүн чемпион болуптур. Ушул жагат. Жакшы. Ал эми айтсаңар, мектепте кандай окуйсуңар? 4-ге 5-ге. 4-кө 5-ке. Канчанчы класста окуйсуң ошондо? 3-чү. 3-чү класста. Сенчи? 5-4-кө. Бул медальдарыңар боюнча айтып келсеңер, кайсыл жактан алгансың? Мисалы ушул жөнүндө бир аз таанышып Бул кетсең. Өзбекстанда. Бул Италиядан. Италияга да барып келгенсиңерби? Ооба. Ого, канча убакыт болду барып келгениңерге? Качан баргансыңар? 1 жыл болуп калды окшойт, э? Жакшы. Сен дагы медальдарың менен тааныштырсаң. Кайсыл турнирден уткансың? Казакстанда. Чапаги. Барын айтып бер. Сразу. Мисалы бунусу кайсыл деген сыяктуу. Не надо. Жакшы. Ал эми айтсаңар, келечекте ким болуңар келет? Чоңойгондо ким болуңар келет? Ал эми айтсаңыз, сиз ушул окуучуларыңыз менен дагы кандай максаттарды коесуз келечекте? Биринчи бул дүйнө чемпионаты биринчи жолу болгон менин карьерамда. Эмнеге дегенде мен өзүм да качкан эмесмин, спортсмен болгондо. Ошондон барып көрүп келгенде мен план койдум, ошол цель койдум. Өзүм болсом да балдарды ушул дүйнө чемпионатына дагы алып барып, дагы көбүрөөк биринчи место алып келгенди, Кыргызстан желегин көтөргөнү ошондой максатым бар менин. Эмнеге дегенде ошол мен өз көзүм менен көрдүм. Ал чемпион болгондо анча деле кыйын эмес экен, аракет кылсаң бүт баары колунан келет экен. Ошон үчүн менин азыр биринчи максатым ошол дагы көбүрөөк балдарды тарбиялап, өстүрүп, анан дүйнө чемпионатында биринчи место алып келгенде дагы ошол максатымда. Максатыңыз. Жалпысынан канча окуучуңуз бар? Азыр арада 50дөй окуучуларым бар. 50дөй окуучуларыңыз бар. Булар мектепте да окушат экен, и спорт менен да алектенишет. Кандай убакытта айкалаштырышат булар? Кыйынчылык болбойбу? Кыйынчылык болот. Эмнеге дегенде балдар сабактан келгенде кичине эс албай калат, чай ичпей калат, ошонусу эле кыйын болуп калат. Мындай айтканда анча деле кыйынчылык жок. Эмнеге дегенде тренировкалар кечки сабакта өтөт. Балдар сабактан келип, кичине эс алып, анан тренировкага келет. Ошон үчүн тренировкалар жакшы эле болду. Ар бир машыгуу канча убакытты талап кылат? Бир күндө канча убакыт машыгыш керек? Жумасында 3 жолу машыгабыз. 1,5 сааттан 2 саатка чейин. Эгер алдыбызда бир машыгуу болсо, мелдеш болсо, бир аракет кылабыз ар күнү тренировка кылганы. 2 сааттан же 1,5 сааттан. Италияга, допустим, биз даярданганыбыз 3 айдан бул. 3 ай ар күнү даярдандык. Жакшы. Алдыда дагы кайсыл таймаштарга же турнирлерге барайын деген ойлоруңар бар? Жакында болгон. Жакында 27-28 октябрда Талса турнир болот. Ошол жака барабыз балдар менен. Андан кийин Канта соревнования болот. Анан декабрда эл аралык мелдеш болот. Ошол жака катышабыз. Жакшы. Алай айтсаңыз, сиз окуучуларыңызды мелдешке узатып жатканда кандай колдоо бересиз? Эми биринчи эч коркпой эме кылгыла дейм, выступать эткиле дейм. Неге дегенде керкили бар балдар соперниктерди көргөндө, зрительдерди көргөндө кичине волнение болуп, анан коркуп калат. Ошондуктан мен балдарды ар дайым эмне кылышты айтам, кандай өзүмдү колумда кармашты, коркпошту, анан кандай удардарды тебиш керек, кандай техниканы иштетиш керек, ошол бүт баарын айтып жардам берем аларга.
чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат келип бергениңиздерге. Келечекте дагы ушул кыргыз желегин желбиретип дүйнө жүзүнө алдыда чоң максаттарга жете бергиле дейбиз дагы. Келип бергендерге чоң рахмат дейбиз дагы. Анда биз урматтуу достор, биз эфирибизди андан ары улантабыз дагы. Кезек биздин сөз бакчасы түрмөгүндө. Mening düğünüm, mening düğünüm. Bizim düğünü kızıktı, bizim düğünü artistı. Aslan olur denizler, hey! Keremetti bizden cer, hey! Barın bilip alamız, dünya kıdırabız. Canımda var dostlarım, men baktılımım. Menin düğünüm, menin düğünüm, menin düğünüm, menin düğünüm, düğünüm. Yine biz özümüz, öz aldınca görümüz. Yine biz özümüz, hareket kılıp. Şimdi biraz kötürüm, bir butumdu salık görüm. Bir jolu kaytalaymın, mına men giyip aldım. İkinci butumdu salam, şimdi tolu giyip alam. Emi belgi buybuz, andan kurunun doybuz. Öz aldınca göremiz pa pa para, pa pa para, pa pa para. Yine biz özümüz pa pa para, pa pa para. Uram. Korkmuyoruz kıyıcılıktan, var gelir kolumuzdan. Öz aldınca göremiz ki yine biz özümüz hareket kılıp. Kofta giy albaysың bat, başың тығылып қалат. Bir iki деп санайбыз, мына чыкты башыбыз. Қолды өйдө көтөрөбүз, жеңдерине жөнөтөбүз. Эми түптүз турабыз, сыдырмасын жабабыз. Өз алдынча көрөбүз па па para, pa pa para, pa pa para. Кийине биз өзүбүз па па para, pa pa para. Урам. Коркпойбуз кыйынчылыктан, баары келет колубуздан. Өз алдынча көрөбүз, кийине биз өзүбүз аракет кылып. Бутума байпакты кийем, сурабан жардам эч кимден. Босогого барамын, бут кийимди аламын. Бири-бирин карашабы, текшеребиз. Бут кийимди анан кийебиз. Кийип алдык бат эле, азаматпыз чын эле. Азаматсың, уланта бер. Өз алдынча көрөбүз па па para, pa pa para, pa pa para. Кийине биз өзүбүз па па para, pa pa para. Урам. Коркпойбуз кыйынчылыктан, баары келет колубуздан. Өз алдынча көрөбүз, кийине биз өзүбүз аракет кылып. Эч жакты карабагын, эшигин ач шкафыңдын. Каалаганын тандагып, кийимиңди ал, уктаба, артта калба. Кийинген, жардам сурабай бирөөдөн, кийингенди өзүң үйрөн. Кийингенди алгачымыбыздан баштайбыз. Бирок окшошпой жатса биз кайгырбайбыз. Ошол заматта эле болуп калбайт баары, үйрөнгүнчө даганды. Кийине биз акыры. Үстүбүзгө кофта байпакты бутубузга. Мунун барын жалгыз эле кылсаң болот да. Эми апам менен босогого келем, эми бут кийимимди кием. Кайсынысы оң, кайсынысы сол. Бул апта маанилүү, бул тамаша эмес. Кийинип алабыз, эми жылмаябыз. Ушул болчу максатыбыз. Баш кийимди алабыз, атамды шаштырабыз. Баш
башымдан түшпөсүн деп бейкем кылып байлайбыз. Күрмөнү кийебиз эми, унутпайбыз эч нерсени. Мойнорог учту салабыз, сейилдөөгө биз даярбыз. Биз даярбыз. Өз алдынча көрөбүз. Па-па-пара, па-па-пара, па-па-пара. Кийинебиз өзүбүз. Па-па-пара, па-па-пара. Коркпойбуз кыйынчылыктан, баары келет колубуздан. Өз алдынча көрөбүз, кийинебиз өзүбүз. Аракет кылып. Урматтуу достор, көңүлүбүздү бир азга болсо да көтөрүп алдык окшойт, Ооба Нургазы айке, мага дагы клип аябай жакты. Нургазы айке, эми болсо сөз байлыгыбызды өрчүтүп, сөз бакчасы түрмөгүндө кезекти бербейлиби? Сонун болот. Анда кезек сөз бакчасы түрмөгүндө. Кеттик. Кандайсың Бакбол? Ай, мынча курларды алып эмне кылып жатасың? Мен апам айтканда, бирөөсүн тандап ал деп, кайсынысын тандарымды билбей атам. Баары эле жакшыдай көрүнөт. Тандаганга жардам берейинби? Сонун болот. Кана көрөлчү. Бул жөн эле материал экен. Бунун сапаты жок экен. Кана мулчу. Ай, Бакбол, бул кайыш го? Бул бекем кармайт, көпкө чейин жетет. Жана көрүнүшү дагы сонун. Туура айтасың. Кайыш малдын терисинен ийленип, бекем жасалат эмеспи? Сапаттуу дагы. Бакбол, курттандап отуп, эфир башталганда көрбөй калыптырбыз. Салам достор. Чын эле? Кандайсыңар достор? Маанайыңар жакшыбы? Биз Айбек экөөбүз сөздүн кызыгына кирип кеткен турбайбызбы? Кайыш демекчи Бакбол, бул сөздүн экинчи маанисин уктуң беле? Жок. Экинчи да мааниси бар бекен. Анда досторубуздан сурап көрбөйлүбү? Кайыштын экинчи маанисин билишеби, билишпейби? Макул, сонун болот. Кайыш. Мындай сөз уккан эмес. Кайыш деген бул менин оюмча, мисалы, туура эмес сүйлөп алган сөз го деп ойлойм да, туура эмес бирдеме го деп бир. Кайыш, мен билет экенмин. Малдан даярдалган териси. Тери деп түшүнөм да мен. Кайыш бул койдун терисинен жасалат. Кайыш деген мындай тер кожада адамдай өтүктөр жасайт да. Анда билбейт экенмин кайыш. Кайыш айтуу деп ойлойм, кайыш. Кайыш деген сөздүн эки мааниси бар балдар. Биринчиси кадимки биз күнүмдүк турмушубузда колдонуп келген жүнү жыдытылып ийленген малдын териси. Маселен, чебер уста төөнүн терисинен сапаттуу кайыш жасап, ат жабдыктарына колдонду десек, мында уста төөнүн терисинен ийлеп, кайыш жасап, андан жабдыктарды жаңылап чыккан учурун түшүнө алабыз. Ал эми экинчи маанисин ала турган болсок, кайыш кыйналуу, жанга батуу, азап көрүү, чарчап чаалыгуу деген мааниде колдонулат. Маселен, кайышып жаным оору болсо дагы дени сак адамдай басып жүрөм десек, мында азап көрүп, кыйналып жаткан адамдын абалын түшүнө алабыз. Кайыш деген сөздүн мааниси силерге түшүнүктүү болсо, анда силерге ийгилик каалайм балдар. Көрсө бул кыйналуу, азап көрүү, чарчап калуу дегенди дагы билдирет турбайбы? Бакбол, сен кайсы курун аларыңды чечтиңби? Албетте. Могу кайыш курду алайын деп чечтим. Рахмат сага Айбекке тандашканыңа. Эми мен апама өлүп келбеймби? Токтой тур, биринчи досторубуз менен коштошо албайлыбы? Макул. Достор, кайрадан көрүшкөнчө жакшы калгыла. Чоң ата чоң апаларыбыз айткандай, эч убакта кабыргабыз кайышпасын. Кошкула достор. Армина, күз келип, аба алмашып, аябай ооруган адамдар көбөйүп калды. Ооба, туура айтасыз. Армина, билесиңби? Азыр болсо бизге досторубуз аябай пайдалуу маалыматтарды даярдаптыр. Досторубузга көрсөтсөк кандай дейсиң? Макул, анда витаминка түрмөгүндөгү биздин кесиптештерибиз Фатима менен Айзиректен сурап албайлыбы? Кел анда ошентпейлиби? Кеттик. Витаминка. Айзирек, мени кандай иштешин бардын эле кызык болуш керек, Ооба, мен абдан кызык да. Салам достор. Кандайсыңар? Достор, силерге биздин мээбиз кандай иштейт экени кызыкпы? Анда эмесе бизге жакын келип кулак салгыла. Мээ бул бизге керек болгон эң маанилүү орган. Туура айтасың, Фатима. Ансыз жашоону элестетүү мүмкүн эмес.
Биздин мээ дирижер сыяктуу. Ал денебиздеги бардык иш-аракеттерди башкарып турат. Мээ ар дайым иштейт. Биз уктап калсак да, ал уктабайт. Дайым биздин дем алууну жана жүрөктүн согушун көзөмөлдөп турат. Мисалы, биз бир нерсени көргөндө көзүбүз аркылуу мээге сигнал кетет. Анан мээ ошол маалыматты иштеп чыгып, эмне кылуу керек экенин чечет. Анан дагы биздин мээбизде нейрондор деген клеткалар жайгашкан. Алар бизге кыймылдөөгө, сүйлөөгө, ойлонууга жардам берет. Ал эми глия деген клеткалар нейрондорду азыктандырып, иштөөсүн жакшыртса, мээнин үстүңкү катмары болсо, ошол маселелерди чечүүгө, пландаштырууга жана ой жүгүртүүгө дайым даяр турат. Элестетсең, Фатима, эгер бизде мээ жок болсо, кандай болмок эле? Албетте, жаман болмок. Сен да, мен да, досторубуз да сүйлөй албай, ойлоно албай, жада калса кыймылдай албай калмакпыз. Туура айтасың, Фатима, мээ бизге абадай керек. Менин иштөөсүн жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек, билесиңерби? Ал үчүн достор, туура тамактанып, жакшы уктап жана спорт менен машыгуу керек. Ошондуктан достор, китеп окуу, тил үйрөнүү жана позитивдүү ой жүгүртүү керек. Туура айтасың, Фатима. Витаминка. Достор, бир нече убакыттан кийин биздин тапкан тапалак оюнубуз башталат. Ага чейин биздин Боекчолор аттуу мультфильмибизди көрүп тургула. Себеп дегенде биздин суроолорубуздагы дал ошол Боекчолор мультфильминин ичинен суроолор камтылган. Дал ошол мультфильмди кунт коюп көргөн. Себеп дегенде биздин оюнубузду утуп алыш керек, О, туура айтасыз. Жакшы оюн Нургазы эке. Анда биз дагы досторубузга кошулуп, Боекчолор аттуу мультфильмди көрүп келбейлиби? Аябай кызыгып турам. Эмне жөнүндө болду экен? Сонун болот анда. Кеттик, достор. Биз кыялданабыз, биз сүрөт тартабыз, биз айланабызды арт үстү кылабыз. Боекчолор, 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 боекчолор. Келгиле чуркайбыз, келгиле ырдайбыз, келгиле ойнойбуз, дүйнөнү бойойбуз. Боекчолор, 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 боекчолор. Туулган күн. Балапандын бүгүн туулган күнү, досторуна чакыруу жөнөттү. Боекчолор шар менен учушту, жеткиришет досторго чакыруу. Шар учат асманга, досторду чогултканга. Майрамдайбыз бүгүн, менин өзгөчө күнүм. Туулган күнүң менен жөжөпи, досторду майрамыңа чакырган кандай сонун. Туулган күн башталат, ура! Чоңоюп калдым бир жылга. Достордун баарын күтөбүз, торт жасайбыз, апам экөөбүз. Күн, 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 туулган күнүм, куттуктоолорду күтөмүн. Күн, 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 туулган күнүм, көңүлдү майрамдайм бүгүн. Май, туз, ун, шекер салабыз, бир чыны сүттөн куябыз. Торт бышты коюлду бары, досторум келип калышты. Күн, 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 туулган күнүм, куттуктоолорду күтөмүн. Күн, 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 туулган күнүм, көңүлдү майрамдайм бүгүн. Туулган күнүң, куттуктайт сени досторуң бүгүн. Тортубузда шам чачат отторун, бир жылга эми жөжөм чоңойдум. Туулган күнүң, куттуктайт сени досторуң бүгүн. Туулган күн, жакшы маанайды, тартуулачу күн. Сенин айланам, күлкү жанашам, бир жылга эми
өстүң балапан. Туылған күнің, құттықтайт сені досторың бүгін. Туылған күн, достордон белек аласың бүгін. Сенен айлана күлкі жанашан, bir жылға еми өстің балапан. Туылған күнің, құттықтайт сені досторың бүгін. Апа, туылған күнім бүттү. Ооба балапаным. Бирок мен бәрібір кубанып турам. Сүйүнүчтен улам, жүрөгүң кубанат. Бакыттын шоласы сезимди жылытат. Жүрөгүңдө сенин болсун жылуу сезим. Акайгыны болсо шамал алып кетсин. Уктагын жаным жөжө, уйкунун өлкөсүнө учуп барып, уктап калып, уктагын жаным жөжө. Достор, кезек биз жакшы көргөн, силер жакшы көргөн. Мен да жакшы көргөм. Нургазы эке, келтиресиз да тапкан тапалык оюнуна келип жетти. Ооба. Ал эми оюндун шарттарын өзүңөр жакшы билесиңер достор. Бирок биз дагы бир ирет айта кетели. Бир суроо атабыз. Силер сыналгыдан алысыраак туруп, бизге жолун байланышып айтсаңар болот, бизге байланышып турчу номер болсо экран алдында жазылып турат. Ал эми суроолорду тааныштырып өтөлү, Биринчи сурообузду тааныштырып кетели. Силер көргөн Боёкчолор мультфильминдеги кимдин туулган күнү? Экинчи суроону Наргиля сен тааныштырып кетсе. Канча жашка чыкты? Канча жашка чыкты, Ал эми үчүнчү сурообуз болсо, кичинекей чычкан чоң ресторанга жашынып алып, даамдуу тамак жасап, чыныгы ашпозчу болууну кыялданат. Бул кайсы мультфильм? Төртүнчү суроо. Бизде чалуу бар экен. Биз суроолорду тааныштырганча суроо чалуу бар. Угатабыз. Алло. Саламатсыңбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атың ким? Кайсы жактан байланышып атасың? Ош облусунан, Нокок районунан, Бери Өрүк айылынан байланыштам. Аябай сонун, жакшы. Атың ким дедиң? Атым Кундузай. Кундузай, Анда суроону угуп бересиң, Суроону биринчи суроону тааныштырып өтөлү. Боёкчолор мультфильминде кимдин туулган күнү болду? Эмне? Боёкчолор мультфильминде кимдин туулган күнү болду? Бөжөгөктүн туулган күнү болду. Болду? Жөжөнүн туулган күнү болду дедиңби? Эмне? Кимдин туулган күнү дейсиң, угулбай калды. Сындалган үнүн азайтып алсаң, досум. Жөжөнүн туулган күнү болду. Жөжөпидин, Жөжөпидин сага жардамдашып кетели. Бирок тилекке каршы бул чалуубуз бизге үзүлүп калды. Кийинки чалуу бар, угатабыз. Алло, биз байланыштабыз. Салам. Салам, салам. Алло, угатабыз. Атың ким? Урматтуу достор, эскерте кетели, чалаардан мурда бирдиңерди текшерип алгыла. Алло.
Алло. Seni uğup жатабыз. Алло. Алло, атың ким? Тилекке каршы дагы үзүлүп жатат. Угуп атабыз, алло. Алло, аты жөнүңдү айтсаң? Анап. Оюнга даярсыңбы? Суроолорду бере берели. Ага. Урматтуу достор, бирдиңерди текшерип гана бизге чалгыла, болбосо ушундай сыналгы үзүлүп калып атат, Алло. Салам. Алло, салам. Uğup жатабыз seni. Sen сөйлөш. Салам, кандайсың? Чалуу бар. Наргина. Кандайсың? Атың ким? Менин атым Элмар. Суроолорго жооп бергенге даярсыңбы? Суроолор тааныштырбайт. Анда сага экинчи сурообуз. Чөчө би канча жашка чыкты? Чөчө би, Урматтуу достор, чалуубуз үзүлүп калат. Бирдиңерди текшерип бизге байланышкыла, Чөчө би. Чөчө би, Телекке каршы дагы биздин чалуу үзүлүп атат. Урматтуу достор, бирдиңерди текшерип туруп чалгыла, бизге сыналгыдан алысыраак болгула. Бул биздин акыркы чалуубуз окшойт, Алло. Атың ким? Алло, салам. Салам. Убакытты уттурбайбыз. Тезирээк сүйлөйбүз. Бирок телекке каршы биздин чалууларыбыз ушундай үзүлүп жатат. Урматтуу достор, дагы бир жолу эскерте кетели. Мындан ары, мындан кийин чала турган болсоңор, достор, бирдиңерди текшерип, сыналгыдан алысыраак болуп биз менен байланышкыла, достор. Ал эми болсо, Нармина, сен билесиңби? Бир маалыматтарды көргөндө же, бир нерсе көргөндө же, укканыңда, кызык экен деп каласыңбы? Ооба. Нургазы эке, анда биз кызык экен түрмөгүндөгү Азамат менен Софиядан маалыматтарды билип албайлыбы? Эмне жөнүндө айтып берет болушту экен? Сонун болот, анда кезек кызык экен түрмөгүндө. Кеттик. Салам, достор. Азамат, бүгүн маанайың кандай? Сонун, себеби күн жылып, куштар сайрап, баары ойгонуп жатат. Билесиңби эмне үчүн? Албетте, анткени жаз мезгили да. Ооба, жаз табият ойгонгон эң керемет убакыт. Эң алгачкы гүлдөр ачылып баштайт. Билесиңби, Азамат? Окумуштуулар жазды 3 этапка бөлөт экен. Мисалы, эрте жаз, орто жаз жана кеч жаз деп. Биринчи жолу угушум, достор. Демек, анда биринчисинде кар эрип, экинчисинде дарактар гүлдөп, үчүнчүсүндө күн аябай ысып кетеби? Ооба, ошондой эле жазында күн узарып, түн кыскара баштайт. Бул жердин күнгө жакындашынан улам болот. Дагы бир кызыктуу нерсе, достор, жазында өсүмдүктөр башка мезгилдерге караганда тезирээк өсөт, анткени аларга жарык жана суу жетиштүү болот. Ооба, жазында жаныбарлар да өзгөрөт. Көпчүлүк жаныбарлар кышкы жүндөрүн түшүрүп, жайкыга ылайыкташат. Демек, жазында жалгыз эле өсүмдүктөр эмес, жаныбарлар дагы өзгөрөт экен да. Ооба, Азамат, кел ойун ойнойбуз. Мен сага сөздөрдү айтам, а сен жаздын белгилерин дагы табасың. Күн жылуу нурларын чачат. Дарактар жалбырактары ачыла баштайт. Булак шаркыратма агат. Куштар уя куруп сайрап баштайт. Азаматсың. Достор, силер дагы жаздын белгилерин байкадыңарбы? Достор, жаз кубанычтын, жаңылануунун мезгили. Баары жашылданып, айланабыз кооз болуп калат. Жазды сүйгүлө, аяр мамиле жасагыла. Табиятка суктайгыла. Ал эми силер менен бирге болгон Азамат жана Софияңар көрүшкөнгө чейин.
Жануарлардын үні келгіле табабыз. Үрдік мынтып ырдайт, куак, куак, куак. Ой, мынтып мөрөйт, мө, мө. Чочко мынтып айтат, хрю, хрю. Квак, мө, мө, хрю. Квак, мө, мө, хрю. Жануарлардын үні келгіле табабыз. Арстан мынтып ырылдайт, тотугуш мынтып чырылдайт, чырк, чырк, чырк. Маймыл мынтып ырдайт,
чырк уа чырк уа эң сонун атыны кайсы жаныбарларды угасыңар? Жануарлардан үні келгіле табабыз. Үкі мүнте ұрдайд, жылан мүнте тысылдайд, тыс. Қарышқыр мүнте улуй, тыс, тыс, Студиябызга дагы бир таланттуу коногубуз келип калган учуру. Кандайсың? Кандай келип алдың? Өзүңдү тааныштырып өтсең. Менин атым Каныбеков Темирлан, мен 13 жаштамын. Жакшы. Ал эми айтсаң, сен үчүн эң биринчи суроо берейин. Музыка деген эмне? Музыка деген менин жашоом. Музыка жок, жашоону элестете албайм. Жакшы. Армина. Айтсаң, сиз жалаң ырдайсызбы же аспаптар менен дагы ойнойсузбу? Мен ырдайм, андан кийин фортепиано ойнойм. Жакшы. Ал эми фортепианону канча жаштан бери чертесиң? 7. 7 жаштан бери. Жакшы. Ырчылыкчы канча жаштан бери ырдайсың? 7. Жакшы. Ал эми айтып коюшат го, бул ырчылык деген тага журттан, ата журттан өтөт депчи. Сага кайсыл тараптан өттү деп ойлойсуң? Атамдан. Ал абдан жакшы ырдайт. Жакшы. Ал эми айтсаң, сага кыргыз ырчыларынан ким чыгат? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Дүйнө жүзүндөгү ырчылыктарды алсакчы? Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген, Арминачка. Айтсаңыз, сиз ушул башка өлкөлөргө дагы барып сынактарга катышкан окшойсуз, Ооба. Майда Турцияга, Стамбул шаарында фестивалга барып келдим. Ошол жактан мен 2-нчи орунду алгам. Демек, куттуктайбыз. Бул себеп демек жакшы экен, Айтсаң, бул сынакта кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуң? Эмне кыйынчылыктар болду? Ал жакта алтын медаль берди. Сонун. Кандай кыйынчылыктар болду? Толкундануу болдубу? Кандай даярдыктар болду дегиле ошол сынакка? Даярдык болду. Даярдык болду. Каршылаштар канча болду? Кайсы өлкөлөрдөн барышты? 15 өлкөлөрдөн барышты. Казакстандан, Өзбекстандан, бардык өлкөдөн. Бардык өлкөлөрдөн. Демек, 15 өлкөнүн ичинен 2-нчи орун алыш бул аябай чоң деп ойлойм, жетишкендик деп ойлойм. Жакшы, азаматсың. Айтсаң, сиз жай мезгилинде дедиңиз окшойт, жаз мезгилинде. Ушул жаз мезгилинде деп калдыңыз, анан сизге кайсыл мезгил жагат? Жай. Жай мезгили. Айтсаң, жай эмнеси менен жагат анда? Сулуулуктан. Сулуулуктан, жакшы. Негизи эле ушул чыгармачылык тараптан башка эмнелерге кызыгасың? Ырчылыктан, фортепианодон башка дагы эмнелерге кызыгасың бош убактарыңда? Сүрөт тартам, анан кийин пластилинден фигуркаларды жасайм. Жалпы сен искусство адамы турбайсың сен, искусство. Жакшы. Келечекте ким болгуң келет? Чыгармачылык менен кетейин дегенби же башка ойлор барбы? Кыйын ырчы болгум келет, композитор. Композитор болгум. Аябай сонун азамат. Азыр ыр чыгарып аласыңбы? Обон чыгарып деген сыяктуудай. Ооба. Азыр чыгарасың. Негизи эле өзүң чыгарган обондор барбы? Жок. Азыр жок, Азыр жок. Азыр жок. Ал эми анда өзүң мисалы үчүн жандуу үн менен биздин досторубузга бир ырдап берип койсоң кандай дейсиң? Макул. Сонун болобу? Угасың сен? Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүндөй бул өмүрдү күйүп, эмгегиңде элең үчүн нарына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барыда, чоң жарыштан сапарымдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдан гана тийсе ар бир жанга. Сонун, баракелде. Айтсаң, мектепте кандай окуучусуң? Кандай окуйсуң дегенде? Жакшы. 4-5. 4-5, Кайсыл сабак жагат ошол мектепте?
Информатика. Информатиканы жактырасың, э? Мектептеги дагы иш-чараларга ырдап катыштыңыз беле? Ооба. Мисалы? Кыргыз күнгө биздин мектепте иш-чара болду. Ошол жакта мен ырдадым. Жакшы. Ал эми үй бүлөң тууралуу сүйлөшүп кетсек, үй бүлөдө канча бир туугансың? Экөөбүз. Мен, анан кийин менин байкем. Байкең экөөң бар, э? Ооба. Байкең да ырдайбы? Жок, алар ырдабайт. Бирок байкеңден колдоо болот, э? Үй бүлө тараптан колдоо, сенин ырчылыгыңа, э? Ооба. Жакшы. Армина? Бош убакта эмне кыласыз? Ырдоодон башка? Сүрөт тартам, фигуралар жасайм. Анан кийин бүгүн ашпозчулардын күнү эмеспи? Андыктан сага кандай тамактар чыгат? Үй бүлөдө сенин ата-энеңби, кимиси тамакты жакшы жасашат? Апам. Апаң, э? Ооба. Кандай тамактарды жакшы көрөсүң? Гүлчатай, лагман, курак кесме. Гүлчатай дегенге караганда кайсыл жактан болсуң? Таластан эмессиңби? Таластан. Таластансыңбы? Таптык 1-0. Жакшы. Ал эми айтсаң, келечектеги ким бол деп сүйлөшүп калдык го. Дагы кандай максаттарың бар? Балким чет өлкөлөрдү көрүп, сынактарды көрүп, балким Америкага, балким дагы башка бир өлкөлөргө баргың келет деген сыяктуудай. Кореяга баргым келет. Кореяга баргың келет. Корея. Ырчылык менен. Эмне үчүн Кореяга? Ал жакта абдан сулуу, жакшы, адамдары жакшы. Демек сен K-pop дейбиз, э? Ооба, K-pop. Менимче, ошол K-pop стили жагат окшойт сага, э? Ооба. Негизи ал тараптан да ырларды билесиңби? Жок, билбейм. Билбейсиң, э? Бийге кандайсың? Демек, K-popко кызыккандар бийлеп тардап калышчу эле. Бийлеп каласың, э? Ооба. Бираз, э? Бираз. Жакшы. Жакшы, ал эми айтсаң, дагы бош убактыңда эмнелер менен алектенесиң, негизичи? Мисалы үчүн спорт менен балким. Жок. Спортко кызыкпайсың, э? Бассейн. Бассейнге кызыгасың. Бассейн. Жакшы сүзөт окшойсуң, э? Ооба. Арминичка? Бассейнге барам деп жатпайсызбы? Ал жакта күнүңүздүн канча убактын бөлөсүз? Мисалы, канча убакыт болот ал жакта машыгуу? 1 саат. 1 саат, жакшы. Себеби мен дагы бассейнге барам да, анан сурап жатам да, кызыккандар. Мына ырдайбыз деп калып атпайсызбы? Негизи эле вокал жагынан билимиң барбы? Жок. Билимиң жокпу вокал жагынан? Негизи эле окуп жаткан жериң кайсыл жерде? Өзүң окуп жаткан жериңди тааныштырып кетсең. Жамил Муратовдон вокалдан сабак алам. Вокалдан демек билимиң бар, э? Ооба. Жакшы. Негизи эле ырдагандар үнүн жакшы караш керек дейт. Мага мисалы үчүн бирөөлөр айтып калчу эле, эртең менен эрте турганда жумуртканы чийки ичсең бул үнүңө пайда дейт. Ушуга канчалык көз карашың кандай? Балким бул муздак суу ичпеш керекпи, семичке чакканга мүмкүн эмес. Үндү кантип багуу жолдору бар? Мугалимдер үйрөтөбү негизи эле? Ооба, үйрөтөт. Докторубузга дагы кызык. Үйрөтөт. Муздак суу ичпеш керек. Семечке чакпаш керек. Чипсы деген болбойт. Анан кийин газировка дагы болбойт. Тамагыңызды. Ал эми кээде турупчу, кандайдыр бир учурда сен да семичке чаккың келип, же кандайдыр бир ушу муздак суу ичкиң келгенде өзүңдү кантип тарбиялайсың? Жок, болбойт. Мен ырдайм. Запись болот, концерт болот. Жок. Негизи эле сенде толкундануу деген сезимдер барбы? Мисалы үчүн ырдап жатканыңда же кандайдыр бир конкурстарга барганда толкундануу сезимдер болобу? Толкундабайм. Такыр толкундан сезим. Сиз ошол толкундан жок деп атпайсызбы? Ошону кантип сиз мен толкунданбайм деп кантип толкунданбай коесуз? Биринчи барганда ар бир эле адам толкундап болот го, ошону сиз кантип жеңесиз? Опыт деген бар да. Опыт, э? Опыт деп калдың, анда эң алгачкы сахнага чыкканыңды айтып берсеңиз бизге. Титреген учурлар болгонбу? Ооба, титреген учур болду. Аябай уялдым, титрегем. Анан кийин фальш болду. Биринчи жолу болгон да ошон үчүн. Ал эми ошол убакта кантип кутулдуң эле ошол толкундануудан? Жакшы. Кел анда биздин досторубуз сенден сурамал алышат окшойт. Дагы бир чыгарма ырдап берип койсоң кандай дейсиң? Кыскача чыгарма, э? Макул. Угасыздар? Ата деген.
Ата деген. Сонун болот, аталар үчүн анда жагымдуу чыгарма болсун. Турганда жол узарып, өмүр кемип, артыңда калган изди өпкүң келип, сураймын жараткандан өмүрүңдү, жүрөктөн жылы сөзүн төккүм келип, ата дайрадай агыла бер, ата толкундай ташкындай бер, ата кыйбаймын карылыкка, ата аман жүр багыбызга. Баракелде. Ата жөнүндө жагымдуу чыгарма болду. Сен үчүн ата деген эмне? Ким ата деген? Менин опора. Менин коргоочуңуз. Жакшы, сенин келип бергениңе чоң рахмат билдиребиз. Чыгармачылык иликтерди кылабыз. Келечекте өзүңүн кыялдарыңа, максаттарыңа жеткен инсан бол. Ал эми биздин досторубузга сага эркин микрофон. Досторуңа салам жолдосуң болот, ата энеңе салам жолдосуң болот. Кыргыз элиме аман болушун каалайм. Бул жактан кенен сүйлөшөсүң болот. Кенен салам жолдосуң болот. Мугалимдериңе да салам жолдосуң болот. Кимге? Жана Бериковнага, Жамиля Муратовага, Жулдуз Кубанычевнага ысык салам айтам. Азаматсың. Дагы бир жолу сага чоң рахмат айтабыз дагы. Ал эми урматтуу достор, бүгүнкү басала белги айтып кетели да, бүгүнкү күнүбүз биздин ашпозчулардын күнү болуп эсептелди, Нармина. Ооба, Нургазы эки, сизге бир нерсе айтайынбы? Азыр бүгүнчү ашпозчулардын күнү да. Ана менин курсагым аябай ачып кетти. Ашканага барып, ашпозчулардын майрамы менен куттуктаганча дандуу тамактарды жеп келбейлиби? Анда достор, биздин убактыбыз соңуна келип чыкты окшойт. Биз барып келели. Анда достор, кийинки эфирлерден жолугушканча сак саламатта тургула. Көрүшкөнчө.